46 бөлүм. Кудай Теңир мындай дейт. Ички короонун чыгышты караган дарбазасы 6 иш күнү бою бек турушу керек. Ал эми ишемби күнү жана ай жаңырган күнү ачык болушу керек. Төрөө сырттагы дарбазанын кире бериш бөлмөсү аркылуу кирип, ошол дарбазанын кашектеринин жанында турат. Ыйык кызмат кылуучулар анын бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгы менен тынчтык курмандыгын чалышат. Ал дарбазанын босогосунун алдында Теңирге таазим кылат. Анан сыртка чыгат. Дарбазалар болсо кечке чейин ачык турат. Ал жердин эли ишемби күндөрү жана ай жаңырганда ушул дарбазанын кире бериш жеринде Теңирге таазим кылышат. Төрөөнүн ишемби күнү Теңирге арнап чала турган бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгы кемчиликсиз 6 козу жана кемчиликсиз 1 кочкор болуш керек. Бир кочкорго 1 эйфа нан курмандыгын, ал эми козуларга колунан канча келсе, ошончо 1 эйфа нан курмандыгына 1 кин зайтун майын кошуп алып келсин. Ай жаңырган күнү ал кемчилиги жок 1 букачар, ошондой эле кемчилиги жок 6 козу жана 1 кочкор чалсын. Ал 1 букачарга 1 эйфа, 1 кочкорго 1 эйфа нан курмандыгын, ал эми козуларга колунан канча келсе, ошончо 1 эйфа нан курмандыгына 1 кин зайтун майын кошуп алып келсин. Төрө келгенде дарбазанын кире бериш бөлмөсү аркылуу кирип, ошол эле жол менен чыксын. Ал жердин эли майрам күндөрү Теңирдин алдына келгенде, табынуу үчүн түндүк дарбазасы аркылуу киргендер түштүк дарбазасы аркылуу чыгышсын. Ал эми түштүк дарбазасы аркылуу киргендер түндүк дарбазасы аркылуу чыгышсын. Кирген дарбазасы аркылуу чыкпай, каршысындагы дарбаза аркылуу чыгышсын. Төрө да алардын арасында болушу керек. Алар киргенде ал да кирсин. Алар чыкканда ал да чыксын. Майрамдарда жана салтанаттуу күндөрдө ал 1 букачар үчүн 1 эйфа, 1 кочкор үчүн 1 эйфа нан курмандыгын, ал эми козулар үчүн колунан канча келсе, ошончо 1 эйфа нан курмандык үчүн 1 кин зайтун майын тартууласын. Эгерде төрө өз каалоосу менен Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты же тынчтык курмандыгын чалгысы келсе, анда ага чыгышты караган дарбазаны ачып беришсин. Ал өзүнүн бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгы менен тынчтык курмандыгын ишемби күнү кандай чалса, ошондой чалат. Андан кийин ал сыртка чыгат. Ал сыртка чыккандан кийин дарбаза жабылат. Теңирге арналып чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка күн сайын кемчилиги жок 1 жылдык коз алып кел. Аны күн сайын эртең менен алып кел. Ал козу менен бирге күн сайын эртең менен эйфанын 6дан 1 бөлүгүнчөлүк нан курмандыгын, майда унду нымдаш үчүн киндин 3төн 1 бөлүгүнчөлүк зайтун майын алып кел. Теңирге арналып тартуулануучу нан курмандыгы жөнүндөгү өзгөрүлбөс түбөлүк мыйзам ушундай. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка козу, нан курмандыгын, зайтун майын күн сайын эртең менен үзбөй чалып турушсун. Кудай Теңир мындай дейт. Эгерде төрө өз уулдарынын ичинен бирөөнө белек бере турган болсо, анда ал анын уулдарынын да мурасы болсун. Бул алардын мурасы болсун. Эгерде ал өзүнүн мурасынан кулдарынын ичинен бирөөнө белек бере турган болсо, анда ал белек ага эркиндикке чыккан жылына чейин гана таандык. Андан кийин ал төрөөгө кайра кайтат. Анын мурасы өз уулдарына гана өтүшү керек. Бирок төрө элди мураска алган жеринен сүрүп чыгарып, анын мурасынан албашы керек. Менин элимдин ичинен эч ким өз мурасынан куулуп чыкпаш үчүн ал өзүнүн уулдарына өзүнүн мурасынан гана бере алат. Анан ал мени дарбазанын капталындагы жол менен ыйык кызмат кылуучулардын түндүктү караган ыйык бөлмөлөрүнө ээрчитип келди. Ошол жерде алардын арт жагында, батыш тарабында бир жер бар экен. Анан ал мага ыйык кызмат кылуучулар айып үчүн чалынуучу курмандыкты, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты жана нан курмандыгын бышыра турган жер ушул. Эл ыйыкталып калбаш үчүн алар бул курмандыктарды сыртка алып чыгышпасын деди. Анан ал мени сырткы короого алып чыгып, короонун 4 бурчу менен алып өттү. Короонун ар бир бурчунда дагы бирден короо бар экен. Короонун 4 бурчунда узундугу 40 чыканак, туурасы 30 чыканак болгон жабык короолор бар экен. Короонун 4 бурчундагы короолордун ченеми бирдей экен. Ал 4 короону тегерете курчаган дубал бар экен. Ал эми дубалдардын түбүндө коломтолор бар экен. Анан ал мага бул курмандык бышыруучу жер. Бул жерде ибадаткананын кызматчылары элдин курмандыктарын
бышырышат деди.